Аламүдүн районунун Октябрь айылында 12 миңге жакын адам жашайт. Аймактагы 5 жаңы конуш көп жылдан бери таза ичүүчү сууга муктаж болуп келген. Бул оор көйгөйдү чечүү үчүн азыр эмгек үчүн азык-түлүк долбоорунун алкагында суу түтүктөрүн тартуу иштери жүрүп жатат. Бириккен Улуттар уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасынын алкагында Сүймөнкул Чокморов айыл өкмөтүнүн Октябрь айылында таза суу киргизүү долбоорунун боюнча жарандар ишке тартылып, ар бирине 2 айдын ичинде ай сайын 1800 сом акы төлөнөт. Ушундай долбоорго биз катышууга даярбыз. Демилге Бириккен Улуттар уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасынын колдоосу менен ишке ашууда. Жеринде анын Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Аламүдүн райондук бөлүм жүргүзүп жатат. Долбоорго жумушсуз катар каттоодо турган 60 тургун тартылган. Алардын 25-и аялдар. Алардын бири катары Сүймөнкул Чокморов атындагы Октябрь айыл өкмөтүндө таза суу системасын орнотуу жана калыбына келтирүү долбоору ийгиликтүү жүрүп жатат. Аламүдүн райондук эмгек социалдык миграция башкармалыгы тарабынан акы төлөнчү коомдук иштерге ушул 60 жаран тартылып, ар бирине 1800 сомдон акы төлөнүп берилет ар бир айга. Катышуучулар суу түтүктөрүн коюу, жер казуу сыяктуу коомдук иштерди аткарып жатышат. Ар бир жаран ай сайын 1800 сомго эмгек акы алып, мындан тышкары 300 килограмм ун жана 30 литр өсүмдүк майы менен камсыздалат. Бүгүнкү күндө Аламүдүн районундагы Сүймөнкул Чокморов айыл өкмөтүнүн Октябрь айылында таза суу киргизүү долбоору боюнча 3 тараптуу долбоордун негизинде 60 жаран ишке тартылып, ошол 60 жаранга буюрса жумуш бүткөндөн кийин 300 килограмм ун, 30 литр май берилет. Буюрса булар 2 айдын ичинде ишти бүтүрөбүз деп долбоор жазылган. Биринчи ай бүтүп калды, эми дагы жумуш бүткөндөн кийин экинчи айдан кийин ошол бериле турчу азык-түлүктү алышат. Мындай жардам көп балалуу үйгө жакшы эле мааниге ээ деп ойлойм. Себеби эми 60 ун, 30 литр майды өзүбүз акчабызга сатып алчакты көрүп, башка акчабызды башка нерсеге сатпасак болот деп ойлойм. Бирок айыл өкмөт ушул жердеги берген эмелерге баардыгына рахмат деп айтамын. Эмгек үчүн азык-түлүк долбоору таза суу көйгөйүн чечүү менен бирге жергиликтүүлөрдү жумуш жана азык-түлүк менен камсыз кылууда. Азыр суу тартып киргизүү иштери кызуу жүрүп жатат. Аймак тургундары көптөн күткөн таза сууга жетип, турмушунда жаңы баракта ачууга үмүттөнүп турушат. Айдана Ашимова, Чыңгыз Садыков, УТРК.